миң мерте ыраазычылык айтабыз. Бүгүн да темабыз, эң сонун темалардын бири мен ушундаймын деген тема да. Негизи ар бир бул жашоого келген адамдардын баардыгы тең бактылуу болууга, жашоосун жакшы жакка өзгөртүүгө ар биринин мүмкүнчүлүгү бар. Бирок канча жашообузду өзгөртөлү десек эле, кээ бирлерибиз көнүп калган адаттарыбызга, ошо көнүп калган буга чейинки калыптанып калган адаттарыбызга эле шылтоолорду айтып эле ошол жашообузду жакшылыкка бурууга өзүбүз көмөктөш болбойбуз да. Көпчүлүгүбүз ушундай мурунку эле көнүп алган мүнөздөр деп коебуз, бирок бизде мүнөз болбойт эч качан. Калыптанып калган адаттар да, көбүнчө калыптанып калган адаттар менен эле жүрө беребиз да. А так ар бир адамдын бактылуу болууга, жакшы жашоодо жашаганга ар бирибиздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ар бир адамдын өз алдынча сапаттуу жашоого мүмкүнчүлүгү бар. Бирок эмнегедир ошол сапаттуу жашоого аракет кылбайбыз да көп. Анан көпчүлүк адамдар шылтоо таап алышат. Мен ушундаймын, менин характерим ушундай. Билбейм, эмне кылсаңар ошо кыла, мен ушундаймын деп коет да. Бул деген аябай оңой кутулуунун жолу да. Көп эле адамдарды билебиз, өзүбүздө ошондой мүнөздөр бар. Мисалы, кандай кылсаңар дагы мен ушундай айтып көнүп алгам, мен эмне кандай десеңер ошондой дегиле, мага баары бир деп басып кетебиз го. Негизи кээде таң каласың да, эмнеге ушундай, эмнеге мүнөзүн өзгөртпөйт деп өзүбүз бирөөлөрдү карап алып сындай беребиз да. Алар кандай экенин байкабай туруп эле өзүбүздүн оюбузда Кутман Акылбек байке өзүбүздүн оюбузду эле, билген нерсебизди эле көрсөтө беребиз да, кылыктарыбызды эле көрсөтө беребиз. Анан кандай кабыл алсаңар ошондой кабыл алгыла депчи, деп ушинтип оңой кутулуп кетебиз да. Көпчүлүгүбүз ушундайбыз. Ар бир адам өзүнүн өзгөрүүсүнө, өзүнүн жашоосуна мындай мүмкүнчүлүк бере турган аябай күчтүү потенциал бар да, ар бир адамда бар. Анан просто биз деген ошол шылтоону эле мен ушундаймын деп алган үчүн ошол көнүп алган шылтоолорубузду кармап, бетибизге кармап алып эле анан ооба мен өзгөрбөймүн, мен ушундаймын, мен ушундай жашоодо көнүп калгам, мен ушинтип айтып уже өзүн өзү калыптандыра берет да. Анткени менен бирок биздин жашообуз күнүгө өзгөрүп турат да. Мисалы, өзгөрбөйт деп столду айтса болот. Обычный жана биз колдонуп жүргөн стол, же болбосо кухнядагы столбу, же залдагы столбу, же каякта, же балдар окуй турган столбу, мисалы, бул кыймылсыз да. Кыймылсыз нерсе, ал кандай турса ошондой тура берет да. Аны биз өзүбүз ары бери жылдырып кыймылдатабыз столдучу. Демек стулдар же болбосо кадимки эле ич аяк биз колдонуп жүргөн, же буюмдар, буларды өзгөрбөйт деп айтса болот. Адамдар баардыгы төрөлгөндөн баштап эле өзгөрөт да. Мисалы, бүгүн эле төрөлдүм, эмне кылат? Бакырганды үйрөнөт, үн чыгарганды үйрөнөт, жана кичинекей бала өзүнүн тилинче сүйлөгөндү үйрөнөт. Ушинтип эле күндөн күнгө өзгөрүп пайда болот да. Ошо жаңы төрөлгөн баланы деле байкасаңыздар, бүгүн ыйлаганды үйрөнсө, эртең кыйкырганды, кичине алып колго алып силкилетип койсоңор ошол термелткенди, ошолорду байкап, ошолорго жараша кадимкидей өзүнүн мамилелери, кыял жоругу башталат. Эскирип калганда 5ке жаш жылдан кийин таптакыр башка адам болуп каласыз да. Башка адам болгондон эмне кадимкидей өзгөрүп башталат. Же болбосо 20 жаштагы менен 50 жаштагы адамдын өзү 20 жаштагы кези менен 50 жаштагы кезинин экөөнүн аралыгын байкап көрсөңүздөр, 20 жашта эч нерсени түшүнбөгөн, ойнок, мисалы, турмушта көз карашы вообще башкача адам. 20 жылдан кийин 40тан 50гө чыккан кезде уже ал таптакыр экинчи бир башка түрдөгү адам болуп калат да.
мына ушундай өзгөрүүлөр сөзсүз түрдө болот. Бул адам, бул негизи эле адам заты ушундай өзгөрүүлөргө же болбосо кадимки эле бүт тирүү жандыктардын баары тең өзгөрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан биз жөн эле ошол шылтоону эле ошо калыптандыра алабыз. Байкайсыздарбы, өзүңүздөрдө деле байкап көрсөңүздөр, кандайдыр бир кыял жоруктарыңыздар болушу мүмкүн. Мисалы, резко катуу кыйкырып айтып алып, же болбосо аябай мындай характери чорт болгон адамдар бар. Менин бир тууганым бар, ушунчалык характери мындай кыялы оор сезилет да мага. Негедир мындай эмне деп коет, мындай катуу сүйлөйт, башкарып сүйлөгөнү жакшы көрөт. Ушундай бир характери бар да. Характер деп коем эми, ошол кыялдарды калыптандырып алган да. Анан мен айтам да, сен негедир аябай мындай кишини мындай кадимкидей мындай эркектердей болуп сүйлөйсүң, аябай мындай грубый отношение кыласың, мындай башка адамдар ушундай сезиле берет мага десем, ал күлөт да. Мен деген ушундай военныйлар менен иштеп калып, негизи өзү военный менен иштейт. Бирок ошолордун сүйлөгөн сөзүнө жараша мен да ошондой көнүп калгам дейт да. Көнүп калган, менин болгон мүнөзүм ушундай. Мен мага туура эмес айткан адамга сразу эле бетке айтам дейт да. Анан жок, сен деген эч качан башка бирөөнү балким эмете албайсың. Анын мүнөзү башка, сенин мүнөзүң башка. Сен айткандай ал баш ийип, же болбосо ошо сен айткандай макул болуп уга турган адам болбош керек. Ал адамдын өзүнүн эмеси бар, көнүп калган адаттары бар. Анан сенин адатың эле, сенин айтканың эле макул боло береби десем, мен эмне кандай кааласа ошондой калсын, мен болгондо ушундаймын деп коет да. Мына ушундай мүнөздөр бар экен да. Ошо өзүңөрдү тегерегиңерде эле байкап көрсөңөр, өзүңөрдүн жакындарыңар, туугандарыңарбы же кошунабы, күнүгө сиздер менен байланышып аткан адамдарды байкасаңыздар деле, ошондой адамдар аябай көп кездешет да. Көп кездешет. Мисалы, менде деле кээ бирде бир мүнөздөрүм бар болчу. Койчу, андай кылбайм мен деп коюп кетип калмайын бар болчу да. Байкап көрсөм, менде деле толтура түшүнбөгөн, туура эмес мүнөздөр бар экен да. Мүнөздөр деп коебуз, бирок эч качан адамдарда калыптанып калган мүнөз болбойт. Булардын баары тең пайда болуп, биз өзүбүз көнүмүш адатка айландырып алган кылык жоруктар экенбиз да. Ошолордун баарын тең өзүбүздүн үстүбүздөн иштөөдө билинет да. Байкасаңыздар, өзүңүздөрдүн үстүңүздөн иштеп баштаганда кадимкидей мындай өзүңүздөгү туура эмес кылган кылыктарды байкай баштайсыңар да, байкай баштайсыңар. 100 жыл, канча жыл жашасак деле, 80 жаш жашайбызбы, Кудайдын берген жашын жашасак дагы, ошол жашообузда өзүбүздүн жашообузду дагы анализдеп көрүшүбүз керек экен да. Бирок мындайбыз да, көп адамдар эгерде мындай өзүндөгү өзгөрүүнү сезбесе, анда ал өзгөрүүнү каалабаса, анда ал өзүнө мындай кандайдыр бир сапаттарды өзүнөн өзү чечип алат экен да. Мындай көбүрөөк кыжырданып, мисалы жини келип ушинтип отурса, мен деген аябай мындай кыялым чукул. Байкайсыздарбы? Менин кыялым аябай жаман. Мага тийишпегиле, эгерде мага тийсеңер мен силерди кагып салам деп калыптандырып алат экен да. Көпчүлүгү, мисалы, эгерде ушундай мүнөздөрдү өзүңүздөргө калыптандырып алсаңыздар, анда мындай болот экен да. Улам жыл сайын эгерде сиз кыжырданып, жиниңиз келип, ушундай бир кыялдарыңызды көрсөтө берсеңиз, сиз ошону калыптандырып алат экенсиз да. 5 жылбы, 10 жылбы, 20 жылбы, 40 жылбы ошону калыптандырып аласыз да. Анан кайсы эч кандай мындай өзүңүздө бир ишеним болбойт, калыптанып калган ошол кыялдар менен анан жашап баштайт да адамдар. Жашап баштап, тегерек четине өзүнүн жакындарыбы, өзү менен жашап аткан адамдарбы, же болбосо өзүнүн карым катнашта постоянно сүйлөшүп, баарлашып жүргөн адамдарга ошондой мүнөздөрдү, ошондой өзүнүн эмелерин, мамилелерин көрсөтө берет экен да. Көрсөткөн сайын анан аны курчап турган адамдар, ай мунун характери оор,
ай муну кыялы жаман, буга туура айтпаш керек деп уже тартынып, анда ага айткандан сактанып калышат дагы. Баягы адам өзүнө мен ушундай экенмин деп огу беттерден күндөн күнгө калыптандыра берет экен да. Улам калыптанган сайын ал көнмүш адат менен 20 жыл 30 жылдан кийин кадимкидей эле бул менин характерим, бул менин мүнөзүм деп ушундай ойлоп калышат экен да. Чынында ушундай. Негизи канчалык кыжырданып жинденип жүрсө андан беш бетер ошол мүнөз калыптанганда аябай мындай кыялы да күчөп, мындай ошол мүнөздөрдүн негизинде көп кишиге мындай залахас тийип калат да. Кээ бир адамдар мен жумшакмын, мен кишиге жаман сөз айта албайм, же болбосо мен бирөөгө жамандык кылбайм деп жүрө берет да. Бул мүнөз адамдын ички дүйнөсүндөгү жашоосунда бул мындай жасалма жашоо болуп калат экен да. Жасалма жашоо, анткени анын ички жүрөгүндө балким башка да. Мен ушул кээ бир курстарда, ушул психологиялык курстарда окуп атканда дагы ушул нерселерди байкадым. Адамдар мындай психологиялык жактан көп адамдарда калыптанып калган мүнөздөр же болбосо кыялдар ушул адамдын жашоодо өзүнүн курчап турган дүйнөсүндө өзүнүн көрсөтүп аткан адаттарынан экен да. Кээ бирлер эч качан адамдар сырткы курчап турган дүйнөгө өзүнүн чыныгы ички дүйнөсүндөгү калыптанып калган нерсе көрсөтпөйт экен да. Калыптанып калган мүнөздөрүн көрсөтпөйт экен, көбү жашыруун жашашат экен да. Сыртта мындай бизде айтып коет го, сырты жылтырак, ичи калтырак дегендей. Аны өзү гана калыптандырып алат экен. Адамдардын баардыгы тең эле жакшы жашоодо, жакшы кыялдар менен, жакшы мүнөздөрдү калыптандыра турган ар бир адамда ошондой бир эме бар экен да, сезим бар экен. Бирок биз ошогонун ордуна баягы кандай бизге ыңгайлуу болсо ошого калыптандырып алат экенбиз да. Негизи мен өзгөрбөйм, мен ушундаймын, мен көнүп калгам, менин көнүп калган ушундай эмем бар, менин кыялым бар деген адамдардын айта бербестен аны кайра наоборот ошону жакшы жакка өзгөрткөнгө үйрөнүш керекпиз да. Үйрөнүш керекпиз. Ошол жакшы жакка өзгөрүүнү мүнөздөп калыптандырбаган үчүн жашообузда кыйынчылыктар аябай көп болот да. Көп адамдарда жашоосунда ушундай бир тоскоолдуктар пайда болот да. Мисалы, негизи эле бизде 3 түрдүү ой жүгүртүү болот да. Ой жүгүртүү. Мисалы, биринчи ой жүгүртүүнү мындай ойлойлу, өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр, чөйрөдө кандай ойдо болсо, кандай, мисалы бизди курчап турган адамдар кандай ойдо болсо, мен ошондоймун деп коет, деп көнүп алган адамдар да. Мисалы, кыял жаман, мунун кыялы оор деп айтып алса, демек сиз өзүңүзгө ошону калыптандырып алып, ооба да менин кыялым оор да деп андан кийин андан өтүп баягы кыялды көрсөтүп баштайт экенбиз да. Ошол көнмүш адат болуп калат экен. Бул биринчи түрдө. Биринчи түрү ушундай да. Чөйрөнүн көрсөткөн сиздерге мамилесинен, мисалы, мамиле кандай болот, сизди кандай көрүп атышса, сиз ошону, мен ушундай турбайм деп өзүңүзгө калыптандырып аласыз да. Сиз бирок андай болбосоңуз да, чын эле ушундай турбайм. Ай сен бүгүн мени урушуп койдуң го, менин айтканыма что-то сен башкача жооп берип койдуң го. Сен ушундай турбайсың, характериң ушундай экен деп койсо эле, мен ушундай турбаймынбы? Чын эле элдер көрүп атат да, мен сырттан көрүнүп турбайм, менин кыялдарым деп, анан ошону калыптандырып алышат экен да. Анан кийин айта баштайсыз да, менин кыялым ушундай депчи. Анан экинчи түрдө адамдар, экинчи түрдө эмес, бул муну дагы ошол эме да. Кээ бир адамдар өзүн өзү башкача сезип алышат да. Аябай көп биз өзүбүздү эметип көрсөңүздөр, сизде өзүңүздөргө калыптандырып алган өзүңүздөн, мисалы, мен мурда ойлочумун да, мен жоош экенмин депчи. Анткени мен мектепте окуп жүргөндө деле же болбосо баягы мектеп жашында жүргөнүмдө деле мени баардыгы айтышчу да, Ырыскүл жоош,
бир калып эле унчукпай эле жүрө берет десе, мага ошол мүнөз калыптанып калганда, бул башкалардын айткан, мени курчап турган адамдардын айта берип менин кулагыма ошол сиңип калып, мен кадимкидей жоош адамдай сезилчүмүн да. Ошол өзүм дагы ошол эмеге көнүп алыптырмын да. Көрдүңүздөрбү? Балким мен жоош эмес болчумун, балким менин деле кыялдарым бар болчу дегендей. Анан кээ бир адамдар болсо ошол жоош, мисалы мен бирөө менен уруша албайм, мен бирөөгө катуу айта албайм, мен андай эмем кыялым жок дей бересиз го. Байкайсыздарбы, ушундай адамдар көп, мен бирөөгө жамандык кыла албайм дей берет да. Бирок ички дүйнөсүндө башкача адам болушу мүмкүн да. Бул ал адам өзүнө да кат айта албайм, мен ыйлап кутулуп калам деп, ошондой эмелерди да көп угам мен адамдардан. Ага немесин айта албайм, бетин айта албайм депчи. Просто мындай болгондо ушунун баары кичинекей кезинде калыптанып калышы мүмкүн да. Бирөө ошентип айтып койгон, балким өзү айта албай калган, катуу жооп айта албай калганда, анан өзүнчө мен айта албай турбаймынбы, менин мүнөзүм ушундай турбайбы, менин характерим бирөөгө катуу айта албай турбаймынбы деп өзүн өзү эмне кылат, көндүрүп алат да. Бул экинчи түрдөгү ой жүгүртүүдөгү адамдардын ошо калыптанып калган мүнөзү болуп калат да. Анан үчүнчү түрдөгүлөр уже негизи эле ушундай адам да. Негизи эле бул жаратылыштан берип койгон, же болбосо жаратылыш эмес, биздин жашообузда ушу Алла Таалам жаратып койгон адамдын өзүнүн эмеси да, мүнөзү деп коем. Өзүнүн ошондой мындай жашоодогу бир темперамент деп коет го, ошондой эмеси да. Анан байкасаңыздар, аябай көп адамдар негизи өзүн өзү анализдегенде, туура эмес анализдейт да. Өздөрүн негизи ар кандай карай беришет. Балким чындыгында анча-мынча мындай кыйкырып, өкүрүп бакырбай, мындай кыялдары аябай мындай чукул эмес дегендейчи, мындай ушундай көнгөн адамдар бар да. Ал дагы үйдөгү жашоодон башталат да. Үйдө кичинекей кезибизде биз өзүбүз сезбегенибиз менен, балким үйдө бир адам катуу кыйкырып койсо коркуп калат, урушуп койсо коркуп калат, же болбосо кээ бир адамдар аябай мактап, сен менин балам кичинекейинен деп аябай мактай берсе, өзүн аябай мындай кыйын сезип, ушинтип калыптанып калат экен да. Кээ бир адамдар болсо канчалык сырткы жашоодо таасир бербейт, өзүнүн болгон жашоосунда ошондой өсүп чоңойгон балдар болот да. Мисалы баягы азыркы биздин айтканыбыз боюнча мындай свободный жашоо деп коет го, каалагандай өзүнүн сезими менен жашаган адамдар да болушу мүмкүн да. Мына ушундай адамдардан кийин ушундай үч түрдөгү адам пайда болот да. Көпчүлүгүбүзгө бизде сырттан баягы коробкага салынып калганбыз дейт го. Мисалы мектепке барганда, баягы бери сонун сабактар өтүлүп атат. Же болбосо тиги жумушка чыкканда жумуштагы баягы атайын запреттер деп коелучу, мындай тоскоолдуктар ушундай болуш керек деп көндүм адаттарды калыптандыра турган, бизди курчап турган дүйнө бар да. Мына ошол дүйнөгө жараша дагы бизде калыптанып калат экен да. Анан көп адамдар дүйнөдө менден кыйын, менден өткөн аябай мындай кыялы оор киши жок деп мактана баштап, эң мындай характерин чукул, бирөөнү кыйкырып урушуп сала турган, ушул менмин деп өзүн аябай мындай каардуу адам элестетип алгандар да бар да. Кээ бирлер болсо, мен эч кимге боорум оорубайт, мен эч нерсени сезбейм, мага менин аябай чыдамкайлыгым жок деп, мен сен эмесмин деп оңой кутулган көнүмүш адаттарды калыптандырып алат да. Мен ушундаймын, эмне десең ошол деп коет да. Просто ошол жоопкерчиликти мойнуна ала албай качкандан да.
качканда, же болбосо эптеп шылтоо таап ошол жоопкерчиликтен кутулуп кетиштен да. Анан кээ бирлер айта берет мага жакпайт, мүнөзү жакпайт же кыялы жакпайт, мен ушундай адамдар жаман көрөм. Байкайсыздар, ушундай адамдар да бар да. Мен ушундай адамдар жаман көрөм, мен аны менен сүйлөшкүм келбейт, мага ал адам жакпайт деп башкаларда сындай беребиз да. Баягы сын катары ар бир адамдын колунан келет, бирок өзүнүн үстүнөн иштеш өтө чоң жоопкерчилик да. Ушундай шылтоолорду менин жиним жаман, менин кыялым жаман, мен ушинтип эле кагып таштайм. Мага тиишпегиле, тиишсеңер мен ушундай характерим бар, так что деп ошол шылтоону да айта беришет да. Ушинтип оңой кутула баштайт да. Негизи ушинтип башкаларга 100 эсе, 1000 эсе, 1000 жолу кайталап айта бербейчи, акырын байкап эмне үчүн ушундай болуп атам, менде деле жакшы мүнөздөр пайда болушу мүмкүн да, мен деле элге окшогон адаммын да деп акырын өзүңүздөн иштей баштасаңыз болот да. Чыныгы жүзүн көп адамдарды, мына мен айткым келет, көп адамдар өзүнүн чыныгы жүзүн, ички дүйнөсүндө эмне болуп атканын көрсөтө алышпайт да. Көрсөтө алышпай жашырып жашашат, жашоо менен жашашат да. Чындыгында мен сыртынан көрүп, мындай акыл айтып, же болбосо кандайдыр бир советтерди берип, ушундай адам болсоң болот деп бирөөнү сындагандан көрөкчү, баягы кыргызда сөз бар да, сынчынын сынары өтөгө майрык дегендей, өзүбүздүн ар бир мүнөзүбүздү жакшы жака өзгөрткөнгө мындай жол ачып беришибиз керек да. Кээ бир тескеринче мындай тамашалай беришет, кээ бирлер баягы кыялым жаман дейт, мен аябай жакшы адаммын, мени көпчүлүгү жакшы көрөт, мен эл алдында ушундай адаммын деп дагы жасалма жашоо менен жашай бергендер да бар да. Анан мисалы бирөөгө сын айтканды эч ким жактырбайт. Эч ким андай сынды уккусу келбейт. Чындыгында бирөөгө сын айтканда сен мындай турбайсыңбы, сен кичине мындай жакшыраак жооп бербейсиңби деп үйрөткөн адам болсок, буну эч ким эч качан кабыл албайт да. Биз болгону өзүбүздүн жашообузда ошондой шылтоолорду таштап туруп эле иштей беришибиз керек да. Анан ар бир адамда өзгөрүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан ар бир адам өзүнүн үстүнөн иштөөнү уланта бериш керек да. Өзүнүн үстүнөн иштөөнү. Анан мен бир мисал эмени айтып кетейин. Бир профессор сабак өтүп атып, анан кийин $50 алып чыгат экен да. $50 алып чыгып, анан баарын элге көрсөтөт да. Ошол студенттердин баарына көрсөтөт. Могу $50 көрдүңөрбү дейт. Ушул $50 алгысы келген адамдар колуңарды көтөргүлө дейт да. Анан баардыгы жалпы көтөрөт экен да. Ар бир адамга эмне акчанын баалуулугун баары билет. Ушундай акчаны алууну ким каалайт десе, баардыгы көтөрөт экен да. Анан мынтип карап туруп, анан эми карагыла дейт да. Ушул долларды аябай уйпалап бырыштырып туруп, ошо бырышкан долларды да көрсөтөт да. Могу бырышкан долларды ким алгысы келет дейт да. Анан десе, бул баары бир $50 деген $50 бул кандайдыр бир нерсени сатып алганга мүмкүнчүлүк бар. Кимге ушундай $50 негизи керек дейт да. Баары бир ошол студенттер колдорун көтөрүшөт да. Эми карап тургула дейт, жерге таштап туруп, анан тебелейт да. Тебелегенде кичине кирдеп калат баягы $50. Анан көтөрүп туруп көрсөтөт. Муну тазалап койсо болобу дейт, болот дейт. Анан бул $50 кимге керек дейт да. Анан десе, анан баардыгы кайра көтөрүшөт экен да. Эми ошону байкасаңыздар, могу 3 моментте тең, баягы элдин баары тең, ошол студенттердин баардыгы кол көтөрүп атат. Эмне үчүн? Себеби ошону профессор түшүндүрөт экен. Себеби силер баарыңар үчүн бул баалуу акча дейт да. Бул да пайдасы бар дейт силер үчүн. Студенттерге негизи эле ушул акча керек дейт да. Бул эч качан тебелеп тепсесек дагы баалуулугун эч качан жоготпойт дейт да.
силер адамдар да баарыбыз тең, биз баардыгыбыз тең, негизи бул жашоодо баалуубуз да. Биз ар кимибиз өзүбүз жашап аткан жашообузда баалуубузду эч качан баалуулугубузду жоготпойбуз да. Биз болгону ошону гана түшүнө албай ар кандай ойлордо эле боло беребиз да. Бирок өзүңөрдү байкап көрсөңүздөр, ар бир адам баалуу, барктуу болуп жаралган бул дүйнөдөчү. Баалуу, барктуу адам болуп жаралган. Болгону гана ошол жашообуздун, таттуу жашообуздун баркын билип, чыныгы жашоодо жашай беришибиз керек да. Негизи көпчүлүк адамдардын мүнөздөрү калыптанып калган мындай көнүмүш адаттары эле жашоосуна тоскоолдук жаратат экен да. Анан мисалы кадимки эле мындай көлдү элестеткиле. Көл катуу шамал болуп атканда ушунчалык көл толкундап, аябай толкундар моундай катуу шарпылдап, үстү аябай мындай кыймылга келет да, катуу ушунчалык эме болот. Ошол убакта сүзүш, көлдө сүзүш кыйын, баарыңар билесиңер, үстүндө аябай сүзүш кыйын. Эгерде түбүнө кирип кетсеңер, көлдүн түбүнө кирип сүзгөндү элестетип көргүлө, бул тынч болот да. Анткени үстүндөгү аябай кыйын абал түбүнө эч качан билинбейт, байкалбайт. Ал үстү чайпалып жатканда сүзүш аябай кыйыныраак болот да. Анан негизи жакшы жашоодо жашаш үчүн күрөшүш кыйын болот да. Биз мындай мүнөзүбүздү бир калыпка түшүрүш чындыгында кыйын болот. Биз ошондой мындай кыйынчылыктардын баарын өтүп аракет кылышыбыз керек да. Мисалы көнүп калган адатыбызды мен ушундай, мен билгениңерди кылгыла, мен өзгөрбөйм дебестеп, наоборот, ошого каршы күрөшүп башташ керек да. Аябай кыйын бул үчүн калыптандырып алган адаттарды жок кылыш биз үчүн кыйын да. Бирок ошол кыйынчылыкты, ошол көлдүн үстүндө кыйынчылыкта жанагындай толкундарды карабастан, ошону менен ошого карай сүзүштөндөгүдөй эле жашоодо биз ошондой күрөш менен жашашыбыз керек да. Өзүбүздүн үстүбүздөн иштеген мына ошондой болот да. Бизге деген баарыбыз жакшы көрөбүз. Азыр элестетип көрсөңүздөр, мен бактылуу жашоодо жашагым келет. Ким бактылуу жашоодо жашагысы келет десе, баары кол көтөрөт да. Баарыбыз тең жакшы бактылуу жашоодо жашагыбыз келет. Бирок өзүңүздөр байкасаңыздар, ошол бактылуу жашоодо жашаш үчүн биз өзүбүз менен өзүбүз күрөшүшүбүз керек да. Өзүбүздүн кыялдарыбыз менен, өзүбүздүн жашообуздун жакшы нукка бурулушуна, ошолор менен кадимкидей эле күрөшүшүбүз керек да. Жашоону өзгөртүш үчүн биз биринчи өзүбүздүн оюбуздан башташыбыз керек да. Эми ошол оюбузда дегенде мындай адамдар төрөлгөндө жөнөкөй төрөлбөйт экен, өзүнүн темпераменти менен төрөлөт экен да. Эмне үчүн биз ар кандайбыз деп калышыңыздар мүмкүн, бирок ошол адамдар өзүнүн темпераменти менен төрөлөт да. Адамдардын психикасын мүнөздөгөн, ошол адамдын жүрүш-турушун мүнөздөгөн өзүнүн темпераменти болот да. Өзгөчөлүктөрү, мисалы, бул темперамент деген адамдын психикасын мүнөздөй турган атайын жеке өзгөчөлүктөрүнүн жыйындысы болуп эсептелет экен да. Жеке өзгөчөлүктөр. Ар бир адам өзүнчө уникалдуу дейбиз го. Ар бир адамдын өзгөчө психикалык мүнөздөрү бар экен да. Мүнөздөмөсү бар экен. Мына ошону темперамент деп коет да. Ошол темперамент бул төрөлгөндөн пайда болот экен. Кошо төрөлөт экен темпераменти, мүнөз ал калыптанып калат экен да. Бизде калыптанып калганда, анан ошол калыптанып калган бизде тег курчап тургандардан калыптанып калган, же болбосо биз төрөлгөндөн түшкөндөн ошол жашап аткан чөйрөбүздөн калыптанып калат экен, же болбосо биз үчүн биз тарапка айтылып аткан сөздөрдөн калыптанып калат экен да. Анан кээ бирлерибиз ошону биз өзүбүздүн ички дүйнөбүзгө алып алып, ушундай экенмин, мен ушундаймын деп, ошону таптакыр тереңдетип, аябай бекемдетип алат экенбиз да. Ошол темпераменттин түрлөрү бар да. Мисалы, кээ бир адамдар кандай болот? Мисалы, темперамент дегенде өтө күчтүү, оор басырыктуу адамдар болушу мүмкүн экен да.
өтө күчтүү оор басырыктуу адамдарды эме дейт, сангвиниктер деп коет да. Ушундай темпераменттер бар да. Мисалы сила воли күчтүү мунуку деп коебуз го. Менин ушул эжемдин сила волиси аябай өзү мындай эмеси күчтүү да. Анткени атайын тренировкаларды кылат, бир нерсени кылганда такыр тажабай, чарчабай кылат да, токтобой кылат мындай. Ушундай темперамент күчтүү да. Анан экинчи түрдөгүлөр болсо, булар күчтүү, оор басырыктуу болот экен да. Бирок аябай кыймылы аз да. Кыймылы аз болот. Сыртынан ошондой оор басырыктуу мындай неме болгону менен ошол немеси өзүнүн кыймылы азыраак, аз кыймылдаган. Анан көпчүлүгүбүз биз аны минтип коебуз да, жалкоо. Ай, бул сенин колуңан баары келет, бирок өтө эле сен жалкоосуң деп ушинтип кое беребиз го. Кыймылы аз, көп кыймылдаган жаман көргөн адамдар. Бул өзү калыптанып калган темперамент бар да ошондой адамдарда. Буларды флегматиктер деп коет. Анан үчүнчү түрдөгү темпераменттер булар кандай болот? Күчтүү, токтоно албаган түр да бул. Токтоно албай калганда дагы аябай мындай чукул, мындай кыялы чукул алмашып кете турган, бат эле мындай күндөй болуп жайнап туруп эле сенин кыялың азыр эле пайда болот дейбиз го. Кээде ушундай адамдарды айтабыз. Эмоцияга, мындай козголууларга булукма кыймылда болгон, ушундай мындай эмоциясы аябай резко бат неметип кетет да, мындай эмоциясы бат өзгөрүп турган адамдар болот да. Токтоно албаган, өтө күчтүү, бирок токтоно албайт да. Ушунчалык эмоциясы күчтүү, бат козголо турган, бат жини келе турган адамдар, булар негизи мындай кадимкидей булуккан, кыймылдары тез болуп ушундай адамдар болот. Булар деген холериктер деп коет. Даже бизде деген булар эме орустар желчь деп коет экен да, желчь. Ушунчалык мындай адамдын жинине тийип жиберет го, ушундай болгон адамдар. Анан төртүнчү түрдөгүлөр булар болсо мындай күчү алсыз, күчү жок, мына слабый деп коебуз го, күчү алсыз түрү. Булар сыртынан билинбейт, бирок акырындан келип чыккан, акырындан калыптанып калат. Булар көпкө чейин ошол сезимдери кетпеген, ошол көнүм шататка бат калыптана турган, ошондой темперамент деп коет муну деген. Буларды меланхоликтер деп коет да. Мына ушундай 4 типтеги темпераменти бар адамдар бар экен да. Анан ошон үчүн ошондой жашоодо ошолор көрүнүп байкалып калган үчүн элдер буну кыялы оор, буну аябай вспыльчивый характери бар деп сыртынан байкап калган, ошондой темпераменттерин байкап калган адамдар ушинтип айткан үчүн ал өзүнөн өзү ооба мен ушундаймын деп анан кийин көнүм шататтарды калыптандырып алабыз да. Мына ошол кыйын мүнөздөрүбүздү жакшы жакка колдонсок болот да. Ар бирибизде ошондой калыптанып рожденный, негизи ошол темперамент бул төрөлгөндөн пайда болот экен да. Темперамент төрөлгөндөн. Кыялдар, характер болсо, булар кийин ошол темпераменттин негизинде бизди курчап турган дүйнөдө анан кийин бизде эмне характер пайда болуп калат экен. Бул эме да. Бул пайда болгон нерсе да, характер, мүнөз бул пайда болгон нерсе. Биз өзүбүз ошону калыптандырып пайда кылып алабыз да. Ушундай турбаймынбы деп эле анан кийин ошол бойдон калыптандырып алып, анан жашоодо ошол жаман жактарыбызды жашообузга колдонуп алабыз да. Колдонуп, аны күчөтүп, арбытып, аны мүнөз кылып калыптандырып коет экенбиз да. Анан негизи эле ошо мүнөз бул өзү калыптанып калган жашоонун бир бөлүгү. Темперамент бул өзү төрөлгөндөн, бизде төрөлгөндөн, ошо ата-энебиздин ген аркылуу берилген, ата-энебизден тукум чоң ата, чоң энелерибизден ошол жактан берилген биз үчүн биздин жашообуздагы кандайдыр бир
эмелер экен да, өзүнүн темпераменттери экенбиз да, темпераменттерибиз экен. Ошон үчүн болгону ошону туура багытка буруп, ошону көндүрүп, ошол жакшы жака багыт бериш бул адамдын өзүнөн да. Биздин жашообуз негизи эч качан бирөөнүн жашоосун өзгөртө тургандай берилген эмес да. Биз эч качан бирөөнүн жашоосун өзгөртө албайбыз. Биз только өзүбүздүн гана жашообузду өзгөртө алабыз. Эч кандай өзгөрүү жок деп кээ бир адамдарчы мындай негизи жашоосун өзгөрткүсү келбейт. Негизи жашоонун өзгөрө турган эки негизги жолу бар экен да. Эки жолу бар. Мисалы, биринчиси кандай? Менде эч качан өзгөрүү болбойт. Мен ушундай жашоодо төрөлгөм. Мен ушул бойдо мага Кудай Таалам баягы маңдайыма жазып койгон. Мен ушул гана жашоодо жашай берем деген тагдыр деп коет эми, күнүмдүк жашоого баш ийип алган адамдар болушу мүмкүн. Ушундай жашоодо жашашыбыз мүмкүн. Же болбосо экинчи жол кандай жолду тандаса болот? Жашоодо баардыгы сонун. Бул жашоо мен үчүн берилген. Ушул жашоодо мен жашайм. Мен бактылуумун. Жаралгандан ушул бактылуу жашоону мага берип койгон деген жашоону тандап алуу да. Ушул эки жол бар. Ушул эки жолду мисалы сиздер кайсынысын тандайт элеңиздер? Чындыгында экинчисине. Мен сиздер кайсы жолду тандасаңыздар ошол жолду тандаңыздар, бирок мен сунушум боюнча же болбосо көпчүлүк адамдардын каалоосу эмне? Көпчүлүк адамдардын каалоосу экинчи жашоодо баардыгы мен үчүн кызык. Бул жашоо мен үчүн жаралган. Ушул жашоодо гана жашагым келет. Эртең менен турганда аффирмацияларды айтып, ушундай сонун медитацияны өтүп берди. Биз ошону менен тазалангандан кийин эмне кылабыз? Ар бир тазалануудан кийин биз жашообузду жакшылыкка бурганга өзүбүздү багытташыбыз керек да. Эгерде биз мен ушундаймын, ушул жашоодо эле жашап калгам, мага тагдыр ушундай жашоону берип койгон, демек мен тагдырыма баш ийишим керек деген жашоодо жашай берсеңиз, анда сиз жанагы курт жеген алмадай эле болуп каласыз да. Ошондуктан курт жегенден кийин чирий баштайт го, ошол жерлердин баары чирип отуруп, алманы полный чиритип коет да. Биз адамдар деле ошондой багытка кетпешибиз керек. Биз деген жакшы жашоого, ошол алманы курттатпагандай деңгээлге жеткендей өзүбүздүн үстүбүздө дайыма иштешибиз керек да. Кайгырып жашоом ушундай экен, мага тагдыр берген экен ушул жашоодо эле жүрө берем мен десеңиздер, анда ошол жашоодо эле калып каласыздар да. Жакшы ата эненин негизи көпчүлүгүбүз мындай башка адамдардын сыймыгы болгондой жашоону жакшы көрөт да. Мисалы, ата энелер сыймыктанып, достору сыймыктанып, ой ушул кыйын, ушул аябай жакшы экен, ушул жакшы жашоодо жашайт деп айтсын деп жашап келет да көпчүлүгүчү. Мени ушундай деп ойлошсун, ушундай деп адамдар сыймыктангандай, мен мага сыймыктангандай болсун деп биз деген өзүбүз башкача адаттарды көндүрүп алабыз. Ичибизде башка нерсени оюбузда болуп атса, биз жок сыртка бир жылтыраган адам болуп жүргүбүз келип кетет да. Биз антпешибиз керек да. Эмнени ойлосоңуз, ошону сезесиз да. Бирок сиз эмне кыласыз? Күнүгө менин жашоом аябай сонун. Эгерде менин жашоом сонун, мен бактылуумун, менин үй бүлөм ушундай сонун, балдарым өзгөчө, үй бүлөм өзгөчө деп жашасаңыз, чындыгында ошондой жашоону берет да. Баягы пенденин оозунда Алланын кулагында деп коет го. Эмнени айтсаңыз ошо келет. Эгерде сиз жакшы жашоону эле айта берсеңиз, жакшы жашоодо жашап аткан болгонуңузду көрсөтө берсеңиз, сизге эмне берет? Алла Таалам айтат экен да. Бул сен жакшы жашоодо жашап атасың. Эгерде сен ушуну жакшы десең, анда мен сага 10 эсе көп жакшы жашоону көрсөтөм. Сен али биле элексиң мындай жашоону деп, андан да жакшы жашоону берет экен да. Негизи биз көпчүлүгүбүз ошол жашоонун өтүп атканын, ушундай сонун жашоо келип атканын байкабай жашайт экенбиз да. Эгерде сизге
күндө эле наалып мага эмне эле ушундай кыйынчылыктардын баарын берип койгон. Мен ушул эле жашоодо жашап жүрө беремби? Менин жашоом ушинтип эле өтүп кетеби деп эле нааразы боло берсеңиз, анда Алла таалам айтат экен да, сен биле эле экенсиң кыйын жашоону. Демек сага мындан да орун берейин деп, андан орун суноо катары, андан орун бере берет экен да. Менин да бир таанышым жаш кезинде эле нааразы болуп жашаган экен да. Менин күйөөм ушундай, мен турмушка чыкканда менин апам ушинтип айткан, мен жаман сөздөрдү айтты эле, кийин жыргаган күйөөгө деле тийбейсиң деп айтты эле. Анан мына турмушка чыксам деле, турмушка чыккан күйөөм да начар чыгып калды, аябай жаман деп эле жамандап жүрө берген да. Анан деп мен да кээ берип ойлочумун да, чын эле оор турбайбы, ушундай кыйын турбайбы, жашоосу күйөөсү жаман турбайбы деп, жаман турбайбы, анан ажырашып эле кетпейсиңби деп ушинтип айтып койчумун да. Бирок ошентип жүрүп эле кийин балдарым өтүп кетти да, балдарым жамандай баштады. Менин балам мындай, анан менин кызым мындай, сеники аябай жакшы экен, сенин балдарың мындай, менин балдарым болсо мындай деп эле өзүнүн балдарынын жаман жактарын айтып эле, жамандап эле ушундай. Ошентип жүрүп чындыгында кийин күйөөсү каза болуп калды. Кийин ошо балдары кыйналып калды. Балдарында дагы аябай көп тентектик пайда болуп ушундай. Анан кийин балдарынын дагы мындай эмелерин айтып эметип жүрүп, андан да оор түйшүктөрдү, оор жашоону Алла таалам берип койгон да. Ошол кыйынчылыктарын ойлоп, алардыкын байкап отуруп, ушундай сабактарга катышып атып, аябай көп нерсени өзүңүздөн мындай байкасаңыз болот экен да. Көп нерсени оңдогонго, жакшы жакка. Кудайым жакшы сөздү жакшы көрөт экен. Алла таалабыз баарыбызды тең бул жашоого бактылуу адам катары, кийинки жашоосун жакшы жакка өзгөртө турган адам катары жаратыптыр да. Бирок биз ал тандоону өзүбүз башка жакка буруп алат экенбиз да. Негизи канчалык жакшы жашоону кааласаңыз, ошону Алла таалам берет. Бирок ошого өзүңүздү калыптандырышыңыз керек да. Дайыма чыныгы жашоону өзүңүзгө калыптандырыңыз да. Негизи эмнени ойлосоңуз, ошону сезесиз да. Эмнени сезсеңиз, ошону чачыратат экенсиз да. Өзүңүздүн ички дүйнөңүздө эмне болсо ошону башка жака чачыратасыз. Негизи эгерде адамдын ичинде жаман нерселер көп болсо, тегерегинде ошону чачыратат. Баягы баткак чачырагандай, ташты ылай кыргытканда баткак чачырайт, так ошондой башка адамдарга. Сизден ошондой жаман энергия чачырабаш керек да. Сизден бактылуулук, кубаныч, сүйүү чачырап туруш керек да. Анан бирөөгө жагынуу, бирөөгө жакшы көрүнүү деген бул эң жаман адаттар да. Бул адаттар бизде калыптанып калган. Эч качан жаман жашап жатам деп, кыйналып атам деп, жашоого нааразычылыктарды көп айтыштын кереги жок. Анткени бул жашообузду тескери эле нукка бурат да. Бир кичинекей бала бир күнү апасынын ыйлап атканын көп көрөт да. Апасынын ыйлап атканын көрүп, анан кийин атасынан сурайт экен да. Эмне үчүн апам ыйлап атат депчи. Анан атасы болсо жок, ыйлаган деле жок, ага көңүл бурбай эле кой деп коет да. Анан десе баары бир ошол ички дүйнөсүндө ошол түпөлү такыр кетпейт да. Чоңойгондо деле апасын карап баягын эстейт да, ыйлаганын көрүп баягын эстейт да. Анан кимден сураарын билбейт, анткени ага эч ким жооп бере албайт да. Ошондо Алла Тааламан сурайт экен да. О Алла Таалам, эмне үчүн менин апам ыйлап атат дейт да. Андан ошондо Алла Таалам айтат экен да, мен аялдарды аябай эрки күчтүү кылып жараткам дейт да. Аялдардын эрки күчтүү, дайыма алдыга кете турганда эрки бар дейт. Ооруганды көтөрөт дейт, чыдайт дейт, балдарын коргойт дейт, багат, чоңойтот дейт, наалыбайт, чарчабайт. Ушундай кылып жараткам дейт да.
Анан экинчиден күчтүү чыдамкай кылып жан бергем дейт да. Баардыгына чыдайт дейт. Кыйынчылыктардагы, төрөгөндө дагы, балдарды чоңойтушта дагы, алардын бүт баардык калыптан мүнөздөрүнүн баардыгына чыдай турган, баарын көтөрө турган жараткан дейт да. Анан үчүнчүдөн ушул аял затын жаратканда боорукер кылып жараткан дейт. Баарын бирдей көрөт дейт да. Мисалы 5 бала төрөсө, 5-өн тең ушундай жакшы көрөт. Баарына тегиз мамиле кылат. Кандай болсо дагы, кандай абалда болсо дагы ар бир баласына мээрим бере алат дейт да. Сүйө алат. Ошол ар бир баласын бирдей мээрим берип багалат дейт да. Ушундай жараткан. Ушунчалык боорукер кылып жараткан. Дайыма бирөөнү өйдө, бирөөнү ылдый кылбай, бүт баарын тегиз карагандай, баарына тең боорун, жүрөгүн бере тургандай, мээрим, сүйүү бере тургандай кылып жараткан дейт. 4-дүн аялдарга абдан чоң күч берген. Күйөөсүн колдойт, анын жалкоо, жетишпеген кыял жоругуна карабастан, баар тараптан ал өзүнүн өмүрлүк жарын дайыма колдоп жүрөт дейт да. Анан 5-ден акылман кылып жараткан дейт. Акылман баарын жеңе билген, баарын чече билген, үй бүлөдө ошо балдардын дагы ортосундагы ынтымакты түзө билген, ушундай күчтүү кылып жараткан. Акылман, баардыгын чече билген адам катары жараткан дейт да. Анан ый бергем дейт. Эң акырында ый бергем дейт. Себеби өзүндө болуп аткан кыйынчылыктарды, же болбосо өзүндө мындай жаман сезимдердин баардыгын тең ушул ый аркылуу чыгарып тургандай кылып жараткан дейт да. Керек учурда ыйлап чыгарышат алар дейт. Мына ушул аялдардын сулуулугу, же болбосо адамдардын өзүнүн жашоосу негизи анын темпераментинде эмес, анын өзүнүн багы жаратып алган мүнөзүндө экен да. Адамдагы, аялдардагы сулуулук. Ошондуктан мисалы бул жерде отурган аял заты да көп, ошол адамдардын баарында тең күчтүү мындай калыптанган мүнөз жаратып алса болот да, калыптана турган мүнөздү. Мына ошону менен бактылуу жашоодо жашаса болот да. Болгону биз ошол жашообуздун жакшы жактарын сезбей эле, байкабай эле, билбей эле өткөрө берет экенбиз да. Анан мен негизи баягы кофе жөнүндө притчада аябай мага жаккан, ошону дагы аябай дайыма мындай колдонгум келет да. Профессордун выпускниктери бар, аябай жакшы бүтүп, институтты бүтүп кетишкен выпускниктери жашоосунда аябай ийгиликтүү болушат экен да, баары тең. Баары ийгиликтүү болот, анан мындай өздөрүнүн ордун таап бул жашоодо жакшы жетишкендиктерге жетишет да. Анан баягы чогулуп алып профессорго кайтып келишет экен. Ушул профессор бизди окутту эле, ушунчалык ушул адамдын эмеси менен биз ушундай ийгиликке жеттик деп келип, ошол профессорго жолукканы келишет да. Өздөрүнө билим берген, ушу ийгиликке жетүүсүнө аябай көмөктөш болгон дегендей багыт берген ошол профессорго келишет. Анан келип өздөрүнүн ыраазычылыктарын айтышат. Анан ошентип баары тең ийгиликтүү адамдар болушат да. Анан ошол студенттерден профессор сурайт экен да. Кофени ичкиңер келеби дейт, кофе ичкиңер келеби, мен кофе даярдап келейин дейт. Анан ооба ичкибиз келет деп, анан профессор даамын сезгиле, сонун кофе бар да. Анан баягы кухняга барып, баягы чайнегине кофе демдеп келет экен да. Эң жогорку сорттогу эң сонун кофени демдейт дагы. Анан баягы эмеге студенттерин алып барат. Алып барганда баягы студенттер караса эле ар кандай чашкалар да, өтө кооз чашкалар да бар, хрустальный идиштер да бар, пластмассовый стакандар да бар, кружкалар, жөнөкөй простой кружкалар да бар да. Ошолордун ичинен баягы кофени куюп, анан алып келгенде таратат да. Таратса баарды карап туруп, жакшы кооз хрусталь менен да жазалган, же ушундай сонун кооз жазалган, алтындын буусуна жаратылган
сон кружкалар тандап алышат дагы. Простой кружкалардын баары баягы чашкан эме подностун ичинде калат да. Анан кийин мынтип анан отурганда карашса, бири-бирин карап атышат да. Тиги кайсы кандай кружка попадать этти экен, буга кандай кружка туш келди экен деп баягы эле бири-бириндеги кружкаларды карашат да. Карашып атканда профессор айтат экен да. Билесиңерби дейт, азыр мен силерге кофелерди коюп келдим дейт да. Ушул кофелерди карасаңар, силер баардыгыңардын оюңар ушул кружкаларда болду дейт да. Кайсынысы кооз экен, кайсынысы жакшы кружка экен деп ошол кружкаларда болду. Бири кимге кандай кружка попадать эткенине карап, ушунчалык оюңардын баары тең, аң сезимиңердин баары ошондо болду дейт да. Ошентип атып силер кофенин, ошол кружкаларга куюлган кофенин даамын сезбей калдыңар дейт да. Көрсө, бул жашоодо деле адамдар өздөрүнүн кооз жактарын көрсөтөбүз деп отуруп, чыныгы ички дүйнөсүндөгү жашоону өзгөртө албай калат экенбиз да. Көп адамдар жалпы эле адам затында биз башка кооздукту, бирөөнүн жашоосунун кооздугун, бирөөнүн жашоосунун эмелердин баарына кызыгып, башка бирөөнүн адамдардын жашоосуна кызыгып отуруп, эмне кылабыз? Ички дүйнөбүздөгү өзүбүздүн жашообуздун кандай өтүп атканын байкабай калат экенбиз да. Ошондуктан мен айтат элем да, ар бир адамга мен калыптандырбашыбыз керек да. Биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн үстүбүздөн иштеш үчүн эмне кылабыз? Бүгүнкү жашоо менен, азыркы жашоо менен өзүбүздүн ички дүйнөбүздө болуп жаткан окуяларды жакшы жакка бурабыз да. Биз кандай жашообузду оңдосок, Алла Тааламдын берип койгон жашоосу ошончолук кооз, ошончолук сонун болот экен да. Бизде көпчүлүк адамдар жашоонун кайсы нукка бурулуп атканын сезбейт экен да. Кайсы нукка бурулуп аткан. Биз өзүбүздүн мүнөзүбүз кайсы тарапка багыт алып атканын билбейбиз да. Эгерде биз өзүбүз жакшы нукта, жакшы мүнөздөрдү калыптандыргыбыз келсе, анда эмне кылабыз? Өзүбүздүн үстүбүздөн иштейбиз да. Өзүбүзгө жакшы мүнөздөрдү калыптандырабыз. Ар бирибизде темперамент бар, ар бирибизде чындыгында ушундай бир төрөлгөндөн пайда болгон өзүбүзгө баягы Алла Таалам өзү жаратып берген темпераменттер бар. Мисалы мен башкаларга салыштырмалуу жай кыймылдайм дечимин да. Жай кыймылдайм, кыймылым аябай мындай жай, шашпайм деп ойлочумун. А мени тегерегимде күндө көрүп жүргөн адамдар аябай бат, тез кыймылдайсың дейт да. Кээде бир 20 киши коноктошкондо 3 саатта салат даяр болчу да. 3 саатта салатым да даяр, тамагымды да асып. Бир моментте 3 тамакты жасаганга ошол тез кыймылдап ушундай эмет бергенге мындай ошондой бир мүнөзүм бар эле да. Мүнөзүм бар экенин сезбептирмин да. Муну көргөн адамдар айтканда өзүмдүн байкаштырып, ушундаймын, ушундай эмесминби деп таң калып калдым да. Ошо андан кийин өзүм кыймылдап көрүп, өзүмдү байкап отурсам, чындыгында ошондой тездик бар экенин ошону сездим да. 3 саатта 4 салатты жасаганга менин ушундай эмем бар экен да. Кыймылым. Ошону сездим. Демек өзүмдү өзүм баалай баштагам да. Өзүңдү баалап, өзүңдүн мүнөзүңдүн баарын, өзүңдүн кыял жоруңдун баарын калыптандыра турган жакшы жакка бурганга мен сиздерге багыт берет элем да. Чындыгында ар бириңиздер ошол мүнөздү кандай жакшы мүнөздү калыптандырып алсаңыздар, жашооңуздар ошондой жакшы жакка өзгөрөт да. Ким эмнени кааласа, ошол жашоону тандап алса болот да. Ошол жашоону баягы эки таш жөнүндө притчаны билесиздер да, эки таш ошо жээкте отуруп алып, дайыма күнүгө бир море, деңиздин жээгинде жайгашкан экен. Ушунчалык асманды карап алып, күнүгө жылдыздарды көрүп, экөө бири-бири менен сүйлөшүп,
ушундай сонун кубанычтуу күндөрдү өткөрүшөт да, экөө тең аябай мындай ынтымактуу болот, эки таш ушу жакын жатат. Анан бир күнү аябай океан бушевать этип, эмне эле деңиз аябай катуу борон чапкын болуп, баягы жээктин баарындагы немелердин баарын шыпырып алып кете баштайт да. Анан караса ошол эки таштын бирөөнү суу алып кетет, деңиз. Экинчи таш ошол жээктеги чөптөргө жармашып калып калат да, чыга албай калып калат. Ушунчалык карманып отуруп калып калат, экинчи таш бир ташы сууга кетип калат да. Ошентип отуруп анан ал таш башкалар менен достошот, башка адамдар менен, башка таштар менен. Анан аларга өзүнүн жашоосун айтып бере берет, баягы өзүнүн жанындагы таштын менен өткөргөн кызыктуу күндөрүн айтат, ушундай асмандагы жылдыздарды, жашоодогу кызыктуу нерселердин баарын айтып берет, ошол таштын жанында болуп аткан окуялардын баары. Бирок алар башка таштарга ал нерсе кызыксыз да. Канчалык сонун жашоону айтып бергени менен ал курчап турган таштарга анын кызыгы жок да. Ошентип көп убакыт өтөт, бир кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин баягы баягы деңиз кайрадан баягы ушунчалык бир борон чапкын болуп кайра эметет да, суу ташкындап ушинтет. Анан ошонун ичинен бир ушундай сонун кооз таш ыргып түшөт экен да. Аны карап алып таң калат да. Кандай кооз таш деп. Анан досум, билесиңби, мен кандай таш элем, жээкте жатканда бозоруп, чаңдап, кирдеп дейт да. Мен азыр кандай сонун таш болуп өзгөрдүм дейт. Анан ошондо тааныйт, ушунчалык кооз болуп калыптыр депчи. Жүрүмөн менен ушундай сонун кооз жашарды көрөсүң десе, таш коркуп барбай коет экен да, кошулбай коет. Анан калып кала берет да. Баягы таш кайрадан деңизге секирген бойдон кетип калат да. Ушунчалык кооз жашоону көргөнгө ошол мүмкүнчүлүктү кармай албайт да. Мына ошол сыяктуу сиздерге да айтат элем да, биздин жашообуз аябай жакшы жашоо берилген ар бирибизге. Ошол жашоодо жакшы мүнөздөрдү калыптандырып, жакшы жашоону көргөнгө биз мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ошого өзүңүздөрдү калыптандырыңыздар. Сиздердин жашооңуздар сиздердин колуңуздарда. Кандай кылып өзгөртүп аласыздар, баардыгы сиздердин колуңуздарда деп ойлойм. Ошондуктан баардыгыңыздарга ден соолук каалайм, үй бүлөлүк бактылуулукту каалайм, ишиңиздерге ийгиликти каалайм. Ден соолукта болуңуздар. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.